Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Негизи майда барат, маданиятсыз сөздөргө жооп бербей эле коеюн дедим эле. Бирок бүгүн айрым бир медиа тармактары, деги эле журналисттер, көптөгөн мен колдогон коомдогу активдүү эже агайларым менден пикир алабыз деп жооп берип койчу деп сурангандыгынан өзүм официалдуу түрдө сиздерге чыгып кайрылуу жасап, ар кандай болуп көрбөгөндөй каралоолорго жооп берип коеюн дедим жана ошондой эле өзүмдүн пикиримди айтып коюуну туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, Садыр Жапаровдун колдоочулары, эсиңиздерде болсо, Садыр Жапаровдун көзгө басар колдоочусусуң, сен партиялашысың, азаматсың деп өзүңөр мени эркелетип, өзүңөр көкөлөтүп, өзүңөр мага бир мыкты кыз деген наам берип, өзүңөр алкап жүрбөдүңөр беле, эмне болду? Силер деген Атамбаевдин мезгилинде биз биргеликте Атамбаевдин болуп көрбөгөндөй куугунтугун көргөнүбүздө мен чыгып алып, урматтуу Алмаз Шаршенович, сиз болуп көрбөгөндөй туура эмес жолго түшүп алдыңыз. Өзүңүздүн оппоненттериңизди мындай ырайымсыз, мыйзамсыз жазалап өч алууңуз туура эмес деп чыркырап чыгып атканымда Ороз айым жакшы кыз дагы, анан азыр Садыр Жапаров туура эмес жолго түшүп алганда мен дал эле ошондой эле чыркырап айтып чыгып аткандыгым жаманбы? Мага коюлган бир 2-3 айыптоо болуп атат. Мен деген мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Мен деген кандай десем, тетеге бирөөнүн мүлкүн алып алган эмесмин. Мамлекеттин мүлкүн өзүмө приватташтырып алган эмесмин. Мен деген бир сөздү айтып, ал сөзүмдөн кайткан эмесмин. Анан мага кандай бир айыптоо тагарды билбей, менин жеке адамдык абийириме асылгандык бул канчалык деңгээлде туура, урматтуу мекендештер? Силерде мага окшогон кызыңар, эжеңер же карындаштарыңар же болбосо бир тууганыңар жокпу? Мен туура түшүнөм. Майкл Джексондун деле фанаттары болгон. Майкл Джексон өлгөндө кошо артынан асынып өлүп алышкан. Бирок биз бир саясатчыны колдогондо ага фанат болуп эмес, анын идеясын колдойбуз да, чынбы? Садыр Жапаровду колдоп аткандар, силер ушул Садыр Жапаров Кыргызстанды жаркын келечекке алып чыгат, биз өнүккөн мамлекетте жашайбыз деген жакшы тилек, үмүт менен колдоп атасыңар да. Мен деле силерге окшоп Садыр Жапаров кумтөр маселесин көтөрсө, кумтөрдү элге улутташтырса, менин мугалим болгон эжекем, апам кеминде $1000 айлык алат экен. Деги эле ушул биздин мугалимдерибиз жакшы айлык алып, жакшы жашоодо жашайт экен. Кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот экен деген жакшы үмүт менен колдогон элем да. Мен жөндөн жөн эле ал кишиге өзүмчө эле бир асылып, анын жеке адамдык абийирине шек келтирип, жөндөн жөн эле сүйлөгөн жокмун. Сен Садырды зектедиң, сен Садыр Жапаровдун тарапташтарын зектедиң дейт. Силер менин кайрылууларымды көрдүңөрбү? Силер көрбөй туруп антип мени айыптабагыла. Мен мынтип айттым. Видеомду кайра көрүп койгула, ошол күнкү чыккан видеомду. Садыр Жапаровдун тарапташымын деген балдар келип, кайсы бир кандидатка кол топтоп жүргөн эжелерге кол көтөрүп, силер Садыр Жапаровго дагы кол топтошуңар керек деп ошол эжелерди уруп сабап, ошол эжелерге кол көтөрүп, телефондугун сындыргандыгы үчүн мен Садыр Жапаровго кайрылып айттым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тарапташтарыңызга айтып коюңуз, энелерге кол көтөрбөсүн.
энелерге кол көтөргөн адам акыл эси соо адамбы же маңкурт зекпи деп мен ошол жерде ушул суроону коюп кайрылуу жасадым. Чын эле урматтуу мекендештер, кандай адам өзүнүн энесине кол көтөрөт? Кандай адам бирөөнүн энесине кол көтөрөт? Садыр Жапаровдун тарапташымын деп кол көтөргөн баланын кылган кылыгы туурабы? Эгер ошол баланын кылган кылыгын туура десеңер, анда биз кандай коом болдук? Мен убагында Садыр Жапаровду колдоп жүрүп 4 сааттап УКМКнын подвалында түшүнүк кат жазып жүргөнүмдү эмнеге ошондо силер кайрылуу жасап чыкпадыңар, урматтуу мекендештер? Калыс болбойсуздарбы? Садыр Жапаровдун шайлоодогу мыйзамсыз иштерин айтып койсом мен жаманмын дагы. Анан кийин Садыр Жапаровго кезинде анын жанында эч ким келбей, бир кийиминен башка кийими жок, сыздап боздоп темир тордун артында отурганда мен колдоп чыксам жакшымын. Анан азыр Садыр Жапаровдун болуп көргөндөй бийлиги, байлыгы, жанында укмуштуудай адамдары бар мезгилинде анын кемчилигин айтсам жаманмынбы? Бул калыстык болбой калат, туугандар. Кудайдын астында жооп бергенди дагы ойлойлу. Мен эмне силерди зордоп мени көргүлө, мени пикиримди уккула деп үйүңөрдө телевизор болуп туруп алдымбы? КТР менен ЛТР болуп атамбы? Күнү түнү сиздердин үйүңүздөргө такылдатып кирип атамынбы? Мен өзүмдүн жарандык пикиримди, позициямды билдирип атам. Жанагы мага айкырып, аябай төмөн деңгээлде чыгып аткан балдар, силер эмне себептен ушул Москва шаарында 14 кызыбыз түрүүлөй өлүп кетти? Ошолордун тагдырына эмне себептен күйбөйсүңөр? Кечээ күнү 18 жаштагы кызыбыз тирүүлөй күйүп кетти. Анын тагдыры үчүн эмне үчүн күйбөйсүңөр? Мындай өзүңөргө өзүңөр адамдык касиет үчүн мындай суроо бересиңерби? Мен кандай адаммын деп, кимге асылып атамын деп. Мен деле ошол кыргыздын карапайым, жөнөкөй үй бүлөсүнүн кызымын. Чет мамлекетте убактылуу жашап иштеп жүрөмүн. Менин жеке жашоом ушунчалык кызык экен, мен тууралуу аябай жаман видеоңор бар экен, мен тууралуу аябай ушундай жаман нерселер бар экен, силер менден сурамак эмессиңер, мага эскертмек да эмессиңер. Бул кыз ушундай экен деп эле чыгарып коймоксуңар. Эгер ошондой видеоңор бар болсо чыгарып койгула. Андай видеоңор жок себептегенде мен жашоомдо жигит жандай элекмин. Балким айрым бир эми мен жеке жашоом боюнча айтып аткандыгым себеби абдан көп адамдарга кайсы бир адамдын жеке жашоосу кызык боло бербейт. Бирок мен коомдо өзүмдүн активдүүлүгүмдү көрсөтүп, өз позициямды билдирип аткандыгым үчүн сиздерге кызык болуп атат. Ошон үчүн көрүп атасыздар. Мен 3 бир тууганмын. Үйдө эң кенжесимин, эң кичүүсүмүн. Менден чоң бир агам, бир эжем бар. Мындан бир жыл мурда апамды жоготуп алганмын тилекке каршы. Себеп дегенде ушу Кыргызстандагы адилетсиздиктер дегеле ушундай бир дейгеле ушу адам затындагы болгон адилетсиздик, акыйкатсыздыктарга күйүп жүрүп, өзүнө тартарышырып алып, ошондон улам каза болуп кетти. Кудайга шүгүр атам бар. Эгер мен жөнүндө билгиңер келип атса. Бирок мен жаман адатым жок. Жаман адатым бар болушу мүмкүн, балким уйкучудурмун. Жаман адатым бар болушу мүмкүн, балким ачуум чукул келип кететтир. Мындай жаман сапаттар бар жок эле адамдарда бар. Эч ким идеалдуу деп айта албайбыз. Урматтуу мекендештер. Москва шаарына 2018 жылы апам ооруп калганда, апамды айыктырабыз, медицинасы жакшы деп келип, ушул жерде калып кеттим. Себеп дегенде мен бир туугандарым ушул жерде. Кудайга шүгүр, Москва шаарында үй жайыбыз бар, окаташыбыз бар. Бир туугандар менен бирге чогуу жашаймын. Эмне жумуш кыласың дегендерге, чакан бизнесим бар. Сен такси айдайсың, сен ушундайсың
деп да аябай бир болбогон эле бир ушактарды айтып чыгып атат. Биз машиналарды, такси машиналарды арендага беребиз. Бир топ машиналарыбыз бар, ошолорду карап отурам. Өзүмдүн бөбөктөрүмдү, эжемдин, агамдын балдарын ойнотуп, кээде бала бакчага алып барып, мектепке алып барып келип, саясатта өзүмдүн активдүү позициямды улам билдирип турам. Аң сезимдүү жаштар өздөрүнүн позициясын билдирбесе, унчукпай караңгы болуп отура берсе, коом кандай болот, урматтуу мекендештер? Себеп дегенде, элестеткиле, мен жөнөкөй эле бир мугалимдин кызы болуп туруп эле ушунчалык болуп көрбөгөндөй кароолоону угуп аткандыгым мен үчүн оор. Бирок мени күтүп көрүп, менин пикирим ушунчалык кызыктуу болуп аткандыгына мен кубанычтамын. Ал эми биз Садыр Жапаровдун кайсы туура эмес иштерди кылды, ал элим деп камалды го, элим деп жүрдү го деген сөздөргө мен кошулам. Садыр Жапаров Кумтөр маселесин көтөрүп камалды. Бирок чыккандан кийин Кумтөрдө алтын түгөндү деди. Анан кайра айтты, Кумтөргө дагы токтолобуз деп. Мен анын туура эмес кылган иштерин айттым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жанагынтип ашынган фанат болуп, энелерге кол көтөргөн, зек дейбизби, зөкүр дейбизби, ушундай тарапташтарыңызды, айрым тарапташтарыңызды тыйып коюңуз деп. Жана ошондой эле мен Садыр Нуркожоевичке мындан да көп кайрылууларды жасадым. Өзүңүздүн досуңузду, партиялашыңызды, жердешиңизди соодалашып алып, кызматка коюп, убактылуу президенттин милдетин аткаруучу болуп алып, шайлоого катышкандыгыңыз мыйзамсыз, эртең ушул келип өзүңүздүн башыңызга муш болот деп. Эсиңиздерде, урматтуу мекендештер, Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди камады, чынбы? Мыйзам эч качан артка иштебейт болчу, бирок камады. Мен Атамбаевди идеалдуу президент деп айтпайм, мен анын жактоочусу да эмесмин. Кайра мага Атамбаевдин бийлигиндеги учурда эң көп жабыр тарткан инсандардын бири болгондугум үчүн дагы мен калыс сөзүмдү айтып коюшум керек. Улуу адамдар, улуу саясатчылар эч качан өч алууга барбайт. Ал үчүн өтө көп акылдын деле кереги жок, болгону калыс жана айкөл болуш керек. Ошол эле Жээнбеков кетирген мыйзамсыздыктар, ошол эле Атамбаев кетирген мыйзамсыздыктар өздөрүнүн башына бале болду го. Урматтуу мекендештер, кызматка баруу же болбосо бир кызмат алуу бул бакыт эмес, бул жоопкерчилик. Садыр Жапаров азыр президенттик жоопкерчиликти мойнуна алды, бул бакыт эмес. Бул кайра болуп көрбөгөндөй азап, канчалаган адамдардын сын пикиринен өтөт. 6,5 миллион адамдын ырыскысынан айлык алат, ошолордун налогунан үй бүлөсүн багат, нанын жейт. Бирок ошо 6,5 миллион адамды ыраазы кылыш үчүн иштеп берүү бул өтө кыйын жоопкерчилик. Силер ойлобогула, бүтүн Кыргызстан партиясы парламенттик шайлоодо утуп туруп депутат болбой калышты, же болбосо Адахан Мадымаров президент болбой калды, ошон үчүн чычалап Садыр Жапаровго жаман сөз айтып атат деп. Биз жаман сөз айткан жокпуз. Биз кайра чыркырап чындыкты айтып туура жолго түшүңүз. Жаныңыздагы жанага шакалдарды, ууру кески коррупционерлерди жоготуңуз. Ошондойлор менен соодалашпаңыз. Ошолордун жардамы менен президенттикке барып алам деген ой болбосун деп биз эскерттик. Биздин божомолубуз туура эмес чыксын деп гана тиленебиз. Себеп дегенде, өзүңүздөр айтмакчы, эл Садыр Жапаровду колдоду. Миллионго жакын эл Садыр Жапаровду колдоду, үмүт артты. Биздин дагы жашоо оңолор, биздин дагы балдар кыздарыбыз какшап чет элде тентибей турган болуп, өз мамлекетине кайтып келер деген үмүт менен Садыр Жапаровду колдоду. Бирок ошол үмүткө ээ болуш үчүн Адахан Мадымаровду жамандап, көптөгөн саясатчыларды жамандаштын канчалык деңгээлде кереги бар эле. Мен эле болуп көрбөгөндөй, мен эле жөнөкөй карапайым кызды жамандап, анын адамдык абийирине асылгандын канчалык деңгээлде кереги бар. Өзүнүн тазалыгына, туура жумуш жасап атканына ишенген адам бирөөнү жамандабайт да.
Биз Садыр Жапаровду жамандаган жокпуз, ага чындыкты айтып атабыз. Уру кескилерди кошпоңуз. Мыйзам жолунда барыңыз, себеп дегенде ушул нерсе өзүңүздүн башыңызга муш болот, Садыр Нуркожоевич деп биз ага кайра туура кеңешти берип аткандыгыбыздын эмнеси жаман, урматтуу мекендештер. Президент болбой, депутат болбой, кызматка барбай, үйүңдө ысык чайыңды ичип, жыргап, бөбөктөрдүн жытын иске отургандан артык бакыт жок. Бирок ал бакыттан дагы эң чоң жыргалчылык бул мамлекетиңдин, өзүңдүн курбу курдаштарыңдын, жердештериңдин өсүп өнүгүп сени менен биргеликте жыргал жашоодо жашагандыгысы мына ошол бакыт. Ал эми Садыр Жапаровдун тарапташтарынын сен зек дедиң, сен деген бизди деген мындай дедиң, тигиндей дедиң деп айыптаган сөздөрүңөр орунсуз. Мен энелерге кол көтөрүп, аларды уруп, телефонун талкалаган балдарды айттым. Болуптур зек дейли. Ал эмне зектердин арасында Садыр Жапаровду колдогондор жокпу? Бар да. Алар деле адам, укугу бар. Бирок адам жөндөн жөн зек болбойт. Ошентип энелерге кол көтөрүп, энелерди уруп, түрмөгө отурат. Телефонун сындырып. Бул акыйкаттан урматтуу мекендештер. Мен КТРге окшоп, ЛТРге окшоп жагымпоздук кылып, ошол жерден чыгып алып Садыр Жапаровду жамандап аткан жайым жок. Мен болгон туура эмес иштерин айтып атам. Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүздүн оппоненттериңизди каркыраны сатты, сагызган, жана ошондой эле мага ушинтип иштетпей атат, сын айтып атат деп аларга жооп бербей эле иштей бербейсизби? Өзүңүздүн иш билги экендигиңизге, өзүңүздүн тажрыйбалуу экендигиңизге, билимдүү экендигиңизге ишенсеңиз иштей бериңиз. Элдер сизге ишенди, президент болдуңуз, дагы эмне керек? Эмне үчүн бизге асыласыз? Биз сизге сын айтканга укугубуз бар. Биз да Кыргызстандын жараныбыз. Иштей бериңиз. Бирок туура мыйзамдуу жолдо иштеңиз деп биз жол көрсөтсөк, анын эмнеси жаман? Жаныңызда жүргөн жанагы дежурлар дейбизби? Атамбаевдин, Жээнбековдун башын жуткандар дейбизби? Алар менен көпкө бара албайсыз. Ошолор сизге эмнеге гана кызматтарды кылып бербеди? Бул уят. Бул туура эмес. Ушул сөздөрүм тарых барактарында сакталып калат деп ишенем. Ал эми мени каралаган жеке адамдык абийириме шек келтирген жигитти мен сотко берем. Урматтуу жигит, менден кечирим сурап кой. Менден кечирим сурагың келбесе, менин ата-энемден, бир туугандарымдын астында кечирим сурап кой. Мен кыргыздын намустуу кызымын. Мен өзүмдүн Facebook'тагы баракчамда да жаздым. Мен бирөө менен ойномок турсун, жигит жандай элек кызмын. Буйруса, тоюм болсо сени чакырам. Конок болуп кетесиң. Ошондой уятсыз деңгээлге түшкөндөн мурда план программаларың менен бөлүшпөйсүңбү? Кандай идеяларың болсо ошолорду айтпайсыңбы, ажылдай бербей? Урматтуу мекендештер, коом биз талап кылбайлыбы сабаттуулукту? Оозунан агыт кирип, карайып чыккандарды мактап жактабай, ошолорду ордуна коюп койбойлубу? Мен же жаман сөз айтканымды уктуңуздарбы? Бир уят сөз айтканымды уктуңуздарбы? Келгиле калыс болойлу да. Жалгандарга жетеленбейли да. Адахан Мадумаровдун тарапташы болгондугум үчүн мага да аябай каралоо күч болуп атат. Себеп дегенде Мадумаров ар дайым чындыкты айтып келет. Адахан Мадумаров жер сатып жиберди дегендерге жоом. Адахан Мадумаров жер саткан эмес деп чубайга же калпайттыбы анда. Садыр Жапаровдун Нарын обласу боюнча штаб башчысы болгон Алмамбет Шыкмаматов деген саясатчы дагы калпайттыбы анда. Каркыра боюнча Мадумаровго калп эле каралоо ишин жүргүзүп атышат башка саясатчылар деп. Саламат Аламанов деген географ калпайттыбы анда. Не себептен, эгерде Мадумаров жерди сатып жиберсе, Кыргызга чыккынчылык кылса, ошол документтерди териштирип алып барып камап койгула.
силерде болуп көрбөгөндөй азыр колуңарда бийлик бар. Кечээ күнү дебатта Улукбек Кочкоров сиз деген Баткендеги жерлерди өткөрүп бергенсиз деп айтып уят болду. Ошол эле жерде Камчыбек Ташиев протокол менен жерди саткан болбойт, сенин айтканың туура эмес. Ал ратификацияга кирбейт протокол деп айтып чыкты. Эми элестеткиле. Эмне үчүн Мадумаровду каралап атат? Эмне үчүн аны жаман көрөбүз? Себеп дегенде ал биз уккубуз келген чыркыраган чындыктарды айтат да. Мен да башында Садыр Жапаровдун тарапташы колдоочусу болуп жүргөндө Мадумаровду жаман көрөт элем. Бул киши журналисттер жооп суроо берсе эмне үчүн кайра суроо менен жооп берет? Эмне үчүн бул киши мынтип текеберленет? Эмне үчүн бул кишиге эч ким жакпайт? Баары менен бириге бербейби? Бириксе болмок. Өзүнөн башка эч ким менен бирикпейт, командасы жок деген ойлор менде да бар болчу. Бирок баары менен бириге бербеш керек экендигин азыркы учур далилдебейди, урматтуу мекендештер. Бириккен адамдар сатып кетер экендигин, алардын туруктуу позициясы жок экендигин сиздер көрүп, билип, акыл калчап калдыңыздар го. Анан жөндөн эле бирөөнү күнөөлөй беребизби? Мадумаровда бийлик жок, Мадумаровда мамлекеттик телеканал жок. Ал жөнөкөй эле сизге окшогон, мага окшогон жаран. Бирок чыркырап чындыкты айтып атат. Ошол көзгө баса чындыкты айтып көрсөтүп коюп атат. Туура эмес жолго түшпөгүлө, туура эмес сөздөрдү айтпагыла деп. А менин күнөөм ошо Мадумаровдун колдоочусу болуп калганымда болуп атат да. Эгерде мен ооба Садыр Жапаров кудаларын, бир туугандарын же болбосо ушул туугандарын бийликке алып барып алгандыгы туура болду. Садыр Жапаров туура жолдо кетип атат. Мекен ынтымагы Биримдик партиясынын колдоочуларын бекенчилик кылып алды. Туура десем мен жагат белем анда. Мен анда Садыр Жапаровдардын тарапташтарына жагам деп өзүмдү жоготкум келбейт, урматтуу мекендештер. Мени жаман көрсөңөр да мен чындыкты айта берем. Себеп дегенде арамдыкты көрсөң колуң менен токтот дейт. Колуң менен токтото албасаң тилиң менен токтот дейт. Тилиң менен токтото албасаң чын жүрөктөн жаман көр, Кудайга сал дейт. Мен колум менен токтотуп көрдүм. Митингдерге чыктык биз Атамбаевдин кезинде Садыр Жапаровдун таламын талашып. Канчалаган чыркырап ушу чындыктарды айтып, Кумтөрелге иштесин деп митингдерге чыктык. Баткендеги Кадамжайдагы Шамбесай кени ачылбасын, Кытайларга сатылбасын, ал казылбасын деп митингдерге чыктык. Колум менен токтотконго аракет кылдым, урматтуу мекендештер. Эми тилим менен токтотконго аракет кылып атам. Жашоодо мен кооз сүйлөп, сиздерге жагынып эптеп эле депутат болуп алып же болбосо эптеп эле кызматка барып калуу менде максат эмес. Эгерде ошол эптеп эле кызматка жетип алуу максат болсо, мен сиздерге жагынганды аябай жакшы билем. Садыр Жапаров, кечирип коюңуз, мен билбей калыптырмын. Сиз мыкты азаматсыз деп мактасам жарашмак. Анын бир тууганы, анын тарапташтары мага телефон чалып кызматка чакырганда чуркап бара калсам жарашмак. Бирок мен анта албайм, урматтуу мекендештер. Мен андай колумдан келбейт. Менин бир тууганым болобу, жакыным болобу, таанышым болобу, туура эмес кылып атса да айтам. Мени жаман көрсө да айтам. Бирок эртең келе ошол мага рахмат айтат. Сен чындыкты айткан экенсиң деп. Ошол сыңарындай Садыр Жапаровго эч ким мүмкүнчүлүк бербей коюп аткан жайы жок. Ага бар жок саясатчылар мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүктү мына өзүңүздөр айтмакчы, эл берди, иштесин. Бирок туура эмес кылган иштерин биз көзгө баса айтып турушубуз керек, деп турушубуз керек. Биз көчөгө митинг кылып чыккан жокпуз. Андай нерсе биздин адатыбызда жок. Барып алып Садыр Жапаров кетсин же тигинсин менсин деген жокпуз. Мыйзамдуу жолго түшсүн, мыйзамдуу иш-аракеттерди кылсын деген гана талаптар болуп атат. Талап менен сынды каралоого алмаштырбагыла. Каралоо бул төмөнкү деңгээлге түшүп,
ал жасабаган нерсени жасады деп айтуу бул каралоо болуп эсептелинет. Мисалы, Садыр Жапаров 2 кудасын кызматка алып барып алгандыгы туурабы же туура эмеспи? Айтсаңыздар. Туурабы же туура эмеспи? Сооронбай Жээнбеков кудаларын кызматка алып барды деп сындадыңыздар. Жаман көрдүңүздөр. Андан айырмаланган жокко Садыр Жапаров. Туура эмес иштерин туура эмес кылды деп эле айткыла да. Болуптур, эми ошол нерселерди ошол убакытта керек болуптур, ошол кадамдарга барыптыр. Эми туура кадамдарга барабы, туура адамдар менен иштешеби, мыйзам жолуна түшөбү? Ушул маселе. Биздин сын пикирлерди айтып туура жолду көрсөтүп аткандыгыбыз бул биздин чоң жардамыбыз. Биз талап кылып турсак, анан иштейт. Анан көзү ачылат. Ошондуктан эч качан сын пикир айткандарга каралоо жасабагыла, урматтуу мекендештер. Туура мамиле жасайлы. Биз 1000 профессор болбойлу, 1000 байдын баласы, байдын кызы болбойлу. 1000 өнүккөн бир мамлекетте жашабайлы. Биз 1000 сулуу болбойлу же 1000 бир өзүбүзгө ишенген досубуз болбосун, тарапташыбыз болбосун. Кудай астында бирдейбиз. Ошону ойлонолу, урматтуу мекендештер. Сиздер дагы туура эмес иштерди көрсө, калыс болуп пикир билдирип туруңуздар. Чындыкты айткандан коркпоңуздар. Кайра күчтөнүп айтып бергиле. Мунун бар жогу жакшылыкка. Эгерде кайсы бир талапкер шайлоодон өтпөй калса, демек бул да жакшылыкка. Кыргыз элинин башына келген бар жок сыноолордон биз өтүп атабыз, урматтуу мекендештер. Биз бир кылымда эле канчалаган секириктерди жасап, кат сабатыбыз жоюлуп, татынакай үйлөрдү куруп, сонун болуп канчалаган тилдерди үйрөнүп, дүйнөнү багындырып, мигрант болсок дагы, адал эмгек менен тамак ашыбызды таап жеп жүрөбүз. Ошондо дагы өзүбүздүн инсандык укугубузду, жарандык укугубузду талашып, биздин мамлекет жаркын жашоого жетсин, биз өнүгүп кетели деп бир жакшы үмүттөр менен аракет кылып жүрөбүз. Ошонубуздан кайтпайлы, үмүтүбүздү үзбөйлү. Эми мындан кийинки шайлоолордо активдүү катышайлы, кайдыгерликке барбайлы. Себеп дегенде биздин добушубуз, биздин эртеңки балдарыбыздын, муундардын тагдырын чечет. Биз сабаттуу, такшалган, башка мамлекеттердин жетекчилери менен жолукканда бизди уят кылбай, ошолор менен тең ата сүйлөшө ала турган жакшы саясатчыларды тандашыбыз керек. Ал эми бирдикте бар жогубуз мага окшогон жөнөкөй бир кыргыздын кызына жаман уят сөздөрдү айтардан мурда, жашы жете элек кичинекей балдарга зордук зомбулук көрсөткөн айбандарга, уурлук кылгандарга, элдин рызкысын тоногондорго деги эле биздин тагдырыбызга балта чапкандарга сын айтайлы. Мен кыргыздын душманы эмесмин, мен кыргыздын эрке кызымын. Кыргыздын душманы ошол кичинекей балдарга кол салып зордук зомбулук жасагандар, аял кишилерге жаман сөздү айткандар. Жана ошондой эле кыргыздын душманы алардын келечегин, бүтүндөй келечегин уурдагандар. Бизди алдап, биздин тагдырыбыз менен ойногондор. Ошолор кыргыздын душманы. Урматтуу мекендештер, менин сөздөрүмө көңүл буруп, угуп, ушундай бир жакшы аруу тилегиңиздерди айтып, менин жекелигиме кайрылып, постторду жазып, ушул өзүңүздөрдүн пикирлериңизди жазып, мага жакшы каалоо тилектерди айтып аткандыгыңыздар үчүн терең таазим этип, ыраазычылык билдирем. 1,5 миңге чейин просмотр чыкты бүгүн. Бул менин түз эфирге чыккандагы эң рекорддук саным. Мен кызыктуу болсом ушинтип көрө береткенсиздер, рахмат. Эгерде кимдир бирөөлөргө менин ой пикирим, менин сыным жана ошондой эле менин айтып аткан сөздөрүм жакпаса, мени көрүп кыжаалат болуп, өзүңүздөрдү өзүңүз жемелебей эле коюңуздар, сураныч.
Андан көрө биз бири бирибизге тынчтык, жакшылык, бакубат жашоо гана каалайлы. Сак саламатта болуңуздар, урматтуу мекендештер. Москва шаарынан жалпыңыздарга Орозайым деген эркек кызыңыздар салам айтат. Буйруса, мен бул позициямдан кайтпаймын, кайра чыга берем. Сиздер мага дем күч берип атасыздар. Сиздерге ар дайым өзүмдүн ой пикиримди билдирип, жакшы сөздөрүмдү айта беремин. Сак саламатта болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.